Бүгүн балдарыбыз Түштүк Америка материги менен таанышабыз. Түштүк Америка материгинин аянты 17,8 миллион километр квадрат. Америка деген сөздүн өзүн чечмелей турган болсок, Америка деген сөз которгондо жаңы жер же болбосо жаңы дүйнө дегенди түшүндүрөт. Жаңы дүйнө деген маанини түшүндүрөт экен. Түштүк Американын четки точкалары менен тааныша турган болсок, түндүгүндө түндүктөгү чекити Калиниас, түштүктөгү чекити болсо материктики Фроуард, батышында чекити Ариниас, батыштагы чекити болсо Кабу Бранко. Бул Түштүк Америка жөнүндөгү физикалык географиялык маалыматы. Түштүк Америкада жер шарындагы эң узун тоо кыркасы бул Анды тоосу жайгашкан. Жана ошондой эле жер шарындагы эң чоң суусу мол дарыя бул Амазонка дарыясы жайгашкан. Бүгүн биз силер менен дагы мындан башка Тынч океандын жээгинде жайгашкан, мына бул жерде жайгашкан Атакама чөлү жөнүндө маалымат алабыз. Атакама чөлү. Мындай карасаңар, жер шарындагы эң контрасттуу жер бул Атакама чөлү болуп эсептелет. Эмне үчүн? Анткени Атакама чөлүнүн чыгышында нымдуу тропиктик токойлор жаан-чачын көп жаагырса, ал эми Тынч океандын жээгинде жаагырса дагы Атакама чөлүндө таптакыр жаан жаабайт экен. Атакама чөлү Анды тоосунун батыш бөлүгү болуп эсептелет экен. Атакама чөлү бул жер шарындагы эң кургак жер. Демек, эң кургак жер. Эмне үчүн эң кургак? Анткени бул жерде жаан-чачын 100 жылда бир гана жолу жайт экен. 100 жылда бир жолу жаан-чачын жайт экен. Бул көппү же азбы? Албетте аз. Эгерде 1 жылда жааса, анда ал демек нымдуу болуп эсептелет экен. Ал эми Атакама чөлүнө 100 жылда бир жолу жаан-чачын жайт экен. Келе эми талкуулап көрөбүз. Эмне үчүн Тынч океандын жээгинде жайгашса дагы, батыштан Атлантика океанынын нымдуу агымдары келсе дагы, бул жерде жаан-чачын жаабайт. Азыр биз Анды тоосунун сүрөтүн тарталы. Анды тоосу деп эсептейли. Мына бул жерде болсо Тынч океаны, биягында болсо Атлантика океаны, Атакама чөлү мына бул жерде жайгашкан. Тынч океандын жээгинде. Эмне үчүн жаан-чачын жаабайт? Атлантика океанынан соккон нымдуу аба массасы Анды тоосу тосуп калат экен. Анды тоосу өтө бийик болгондуктан, биз билебиз 6000 метр бийиктикке чейин жетет. Бул жер тосуп калат экен дагы, улам бийиктеген сайын бул суунун конденсациясынын негизинде бул жерде кар жаайт экен дагы, тоону ашып түшө албайт. Мына ушул жерде Анды тоосунун чокусунда эмне калат экен? Жаан-чачын мына ушул жерге гана жайт экен. Андан ары Анды тоосу тосуп калат. Ал эми Тынч океанды алып көрөлү. Эмне үчүн Тынч океандан соккон шамалдар бул жерге жаан-чачын алып келбейт?
Анткени биз билебиз, түштүгүрөөк жакта кайсы материк бар? Антарктида материги бар. Антарктида материги бар. Демек, Антарктида материгинен соккон муздак шамал Тынч океандын суусунун баардыгын эмне кылат экен? Муздатат, температурасын төмөндөтөт экен. Минус кылат экен. Демек, температура төмөндөгөндөн кийин бул жерде сөзсүз эмне болбойт? Буулануу болбойт. Буулануу болбогондуктан бул жерде жаан чачын жаабайт экен. Демек, Атакама чөлүндө эмне үчүн жаан чачын жаабагандыгы мына биз схема түрүндө түшүндүрүп бердик. Эгерде картадан карай турган болсок, Атлантика океанынан соккон шамал Анды тоосунан өтпөйт экен. Ал эми Антарктидадан пайда болгон муздак агымдар болсо бууланууну пайда кылбайт экен дагы. Ошондуктан бул жерде жаан чачын жаабайт экен. Ошондой болсо дагы бул Атакама чөлүндө 160 Атакама чөлүндө 160 кактустун түрү бар экен. Да. Кактустун түрү. Анын 90-у эндемиктер экен. Эндемиктер эмнени айтчу элек? Эндемик бул ошол жерге гана мүнөздүү болгон өсүмдүк. Демек, мунун 160 кактустун 90-у башка жер шарында бир жерде дагы өспөйт экен. Дагы бир Атакама жөнүндөгү кызыктуу маалымат: Атакама чөлү мындан 20 миллион же болбосо 40 миллион жыл мурда пайда болгон. Жыл мурда пайда болгон. Мына балдар, бүгүн биз Түштүк Америка жөнүндө жалпы маалымат алдык дагы Атакама чөлүнүн пайда болушу жана ал жердеги жаан чачындын жаабашы жөнүндөгү маалыматтарды алдык.